Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбыздын жүрөктөрүбүздү оңдосун, баарыбыздын жүрөктөрүбүздү бир кылсын, өз ара мамилелерибизди оңдосун, тынчтыктын жолдоруна жолдосун. Алла Таалам баарыбызды күнөөлөрдүн караңгылыгынан таат, ибадаттын жарыктыгына чыгарсын. Бардыгыбызды абирсиз иштерден, кылмыштуулуктан Алла Таалам сактасын. Фитналардын ачыгынан дагы, ашкере, жашырунан дагы Алла Таалам сактасын. Аллахым ушу көрүп турган көздөрүбүзгө, угуп турган кулактарыбызга, согуп турган жүрөктөрүбүзгө берекесин берсин. Балдарыбызга, кыздарыбызга берекесин берсин Алла Таалам. Баарыбыздын тообаларыбызды Аллахым кабыл кылсын. Тооба кылуучулардан, шүгүр кылуучулардан кылган болсун. Өзүнө алкыш, мактоо айтуучулардан кылган болсун. Жараткан Алла Таалам неаматтарын кадырлаган, барктаган, неаматтарын туура иштеткен инсандардан кылсын. Амин. Агайын мусулман бир туугандар, сабагыбыз ахирет ааламына ыйман келтирүү. Ыймандын 6 фарызы, ошонун бири ахиретке ыйман келтирүү. Ахирет бу дүйнөдөн кийинки келе турган дүйнө. Ахиретте көп ашуулар бар, көп абал учурлар бар, көп деген бурум суроолор бар. Ким ахиретте бактылуу болсо, ал түбөлүктүү бактылуу. Ким ахиретте бактысыз болсо, түбөлүктүү бактысыз ал. Адам баласын Алла Таалам түбөлүктүү ахиретке даярданыш үчүн жараткан. Сиздерге, биздерге берилип аткан бардык мүмкүнчүлүктөр, байлыктар, жашоо, ден соолуктар, ушунун бардыгы ахиретке даярдануу үчүн, ахиретти куруу үчүн. Анткени инсан мусапыр. Күндөн күнгө өмүрү кыскара берет. Сааттан саатка, минутадан минутага, секундтан секундка чейин жүрөгүн соккону азая берет. Жараткан Алла Таалага жакындай берет. Бирок тегеребиздеги чачылган дүйнө, кооз дүйнө бизди алдап коет. Бул дүйнөнүн иши алаксытуу. Акыйкаттан алаксытат, Алладан алаксытат, ахиретке даярдануудан алаксытат. Акыйкаттан алаксытып коет бул. Дүйнө алдап коет адамды. Ошон үчүн айтылып келген ата бабаларыбыздан жалган дүйнө деп. Дүйнөнү жөнүлөп айтаган жок. Алар айтышты, не деди? Жалган дүйнө, ахиретти чын дүйнө деп айтып келишкен. Жалгандыгы ушундай, адамды алдап коет. Көп жашайсың деп коет. Караса эле 1 жылга жетпей эле өлүп калат. Айтпады эле мени көп жашайсың. Булардын баардыгы калып кетти. Ошон үчүн туугандар, биздин ыйман, Алла Таалага болгон ыйманыбыз бекем болсун. Шектенүү, күмөнсүрөө, алсыздануу, алсыроо болбосун. Аллага болгон ыйман, ишенимибиз күндөн күнгө өссүн. Күндөн күнгө бекемделсин. Алланын периштелерине болгон ишенимдерибиз, Алла Тааланын китептерине, Алла Тааланын пайгамбарларына, Алланын тагдырына жана ахиретине ыйманыбыз күн сайын күчөсүн. Качан күчөйт? Күн сайын качан биз ушунун илимин алып, ушунун сөзүн кылып, угуп, бириз менен бөлүшүп, башкаларга жеткирип, жайылтып турсак, анан биздин алхамдулилля ыйманыбыз тазаланып турат. Ыйманыбыз жаңырып турат. Аллага болгон ыйманыбыз тазаланып турат. Алланын периштелерине болгон ыйманыбыз тазаланып турат. Алланын китептерине, акыркысы Куранга болгон ыйманыбыз тазаланып турат. Алланын пайгамбарларына, акыркысы Мухаммад алейхиссаламга болгон ыйманыбыз тазаланып турат. Тагдырга тан берип, тагдырга, илимге, Алланын илимине ыйман келтирип, күн сайын тазаланып турат. Ахиретке болгон ыйманыбыз тазаланып турат туган. Бу дүйнөдө жашаганда түбөлүктүү ахиретибизди унутпай жашайлы. Байысак дагы, ишибиз жүрүшүп жүрүшпөсө дагы, бирок туугандар,
Акыйкаттан алданып калбайлы. Акыйкаттан бекапар болуп калбайлы. Аны үчүн кандай десе, аны үчүн Куранды ачайлы. Кайсы китепти ачайлы? İnternette açaylı emес, Kur'an'da açaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis var. Men sarrahu en yuhibballaha ve rasulahu felyanzur fil mushaf. Ev kema kâle aleyhissalatu vesselam. Kimdi kuantırsa, Allah'ını jakşı görü, Allah'ın elçisi Peygamber Muhammed aleyhisselam'ı jakşı görü, kuantıra o sizdi. Anday olsa Kur'an'da açınız degan. Anda Kur'an'da açınız. Kur'an sizge adiletlülükte aytat. Siz bu dünyaya gelgenге чейин ne olgan oşonu aytat. Siz kantip kelgensiz oşonu aytat. Emne kılışınız gerek oşonu aytat. Emne kılbaşınız gerek oşonu aytat. Kantip jaşaşınız gerek Kur'an aytat. Ahirette ölgönden keyin emne kütüp turat, bu Kur'an aytat. Oşon üçin İbn Mas'ud radıyallahu anh aytkan: "Adimun nazar fil mushaf." Sizler Kur'an'da köp qarap жүргүлө деген. Köp qarap turgula deyt Kur'an'da. Себептен Kur'an акыйкатты эскерте турган, эстете турган китеп. Kur'an биз унутуп калганды эстетет. Адашуудан сактайт. Түз жолго бекемдейт. Kur'an-ı Kerim бул шек күмөндөргө шипа. Адамдын кумар, шахават бузулганына түрткү болгон напсы бар го, ошого шипа Kur'an. Kur'an nur da, райымдуу жашоону үйрөтөт. Ташбоор адам Kur'an окуса, маанисине ой жүргүзсө райымдуу болуп калат. Ташбоор адам, залым адам тобага келет. Күнөөкөр адам күнөөсүн таштайт. Бузуку адам бузукулугун таштап оңолууга түшөт. Kur'an ушундай китеп. Туура жолго жолдой турган китеп. Оңолууга жолдой турган, оңолууга чакырган, түп-түз колуңан кармап эле бейишке киргизип кое турган китеп Kur'an. Ошон үчүн агай мусулман бир туугандар, ошо Kur'an-ı Kerimде мына 6 ыйманды бекем айтат. Ар жеринде келет. Аллага болгон ыйман келтирүү, ахиретке болгон ыйман келтирүү, пайгамбар китепке, периштелерге кайра-кайра. Ар мазмундан Алла таалам. Бул фарзы айын. Ар бир мусулман эркек аялга фарзы айын бул. Жөнөкөй эле фарз эмес. Атаңыздын ыйманы бар, ошол балага ыйманына жетиштүү эмес ал. Бала өзүнүн ыйманына мээнет кылыш керек. Күйөөсүнүн ыйманы аялынын ыйманына жетиштүү эмес. Ага өзүнүн ыйманына мээнет кылыш керек. Бул андай, бул нерсе туган ар бир адам, ар бир мусулман, ар бир эркек, ар бир аял өзү мээнет кылыш керек ыйман келтирейин. Мен атам алым эле, атам мындай эле, тигиндей эле, чоң атам мындай болгон. Ал өзүнү. Сизге эмне? Сиз эмне кылдыңыз? Алла сизден сурайт да. Сиз жалгыз Алланын алдына барасыз. Бирөө да бирөө менен жетелешип барбайт. Баласын көтөрүп барбайт энелер. Күйөөлөр аялын жетелешип алып барбайт. Ар бир адам жалгыз барат Алланын алдына. Ошон үчүн туугандар, ошол күн келет. Ал күн бар. Ошо ахирет ааламына ишенип, ошол жердеги бир мартаба аннас аля маратиба фи ликаи раббихим субханаху ва таала. Алла таалага жолугуу да ар кандай мартабада жолугат. Кээ бир адамдар Аллага жолугат, Алла таала андан ыраазы болуп жолугат. Кээ бир адамдарга Алла таалам жолугат, Алла наразы болуп жолугат. Ошон үчүн биз жаратуучубузга жолукканда, жаратуучу Алла таала бизден ыраазы болгон абалда жолугайлы. Эми аны пайгамбарыбыз айткан. Ким кайсы амалды кылса Алла ыраазы болот. Ким кайсы амалды кылса Алла наразы болот. Буну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Алла таалага жолукканда Алла таалам битахиятин ва такримин ала мухаббатин ва ридванин. Алла таала сый урмат менен жолугат экен. Мухаббаты менен, жакшы көрүүсү менен, ыраазычылыгы менен. Алар ким десе, вахумул муъминун ас-салихун. Оңолгон момундар, оңолгон мусулмандар, ыймандуулар. Кур'ан айтат: "Тахиятухум
يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Алардын учурашуусу, жолугушуусу кыямат күнү ялкоунаху, пенделер Алла Таалага жолукканда салам менен, тынчтык деген, салам алейкум деген, жамандык менен эмес. Жана Алла Таалаларга ажрон карима, сыйлуу соопту даярдап койгон. Демек, бул жерде жараткан Алла Таалага жолугуу, Алла аларды сый урмат менен жолугат экен. Salamdaşуу менен, тынчтык каалап, амандык каалап, айкөлдүүлүк жана белек берүү сыйлыгы менен эң биринчи жолугуу өлгөндөн кийин. Айша энебизден риваят бар. Бухари Муслимде келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман ахабба лиқа Аллах, ахабба Аллаху лиқааху." Ким Алла Таалага жолукканды жакшы көрсө, Алла дагы ага жолукканды жакшы көрөт. Ва ман кариха лиқа Аллах, кариха Аллаху лиқааху. Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла дагы ага жолукканды жек көрөт. Бул пайгамбарыбыздын хадиси. Бухариде келет, Муслимде келет. Айша энебиз айтты. Пайгамбар ушинтип айткандан кийинчи, "Қалат Айша радияллаху анха. Факулту я наби Аллах, акарахиятул маут, факулна якрахул маут." О Алла Тааланын элчиси, өлүмдү жек көрүү деп айтып кеттиңиз. Биз баарыбыз эле өлүмдү жек көрөбүз. Өлүмдү эч ким жакшы көрбөйт. Эч ким өлгөндү каалабайт. Эч ким өлгөндү каалабайт. Баарыбыз эле жашоону каалайбыз, жашайын дейбиз. Тез өлүп калбайын, эрте өлүп калбайын. Балдарым турат, досторум турат, кичине деп. Баарыбыз эле. Факуллуна якрахул маут. Биздин баарыбыз өлүмдү жек көрөт го. Факала саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз жооп берди. Лейса кадали. Айша, сен айтып аткандай эмес деди. Валакиннал муъмин иза бушира би рахматиллах ва ридванихи ва джаннатихи ахабба лиқа Аллах. Момун адам качан куш кабарланганда Алланын райымы менен, разычылыгы менен, бейиши менен Алла Таалага жолукканды жакшы көрүп калат. Фа ахабба Аллаху лиқааху, Алла дагы жолукканды жакшы көрөт. Демек, момун адамга кушкабар алдында ахирет бар. Саңа бейиш берилет, Алланын райымы берет, разычылыгы берилет. Өлүм өз учурунда келет. Просто сен ошол учурда Аллага жолукканды жакшы көрөсүңбү же жакшы көрбөйсүң? Ушул учурда мусулманга кушкабар келип, мага алхамдулилlah Алла Тааланын бейиши менен, разычылыгы менен, райымы, кечирими менен болуп атса, мен жакшы көрөм. Анда Алла да сага жолукканды жакшы көрөт. Эми ва иннал кафир иза бушира би адабилlah ва сахати, ал эми капырга Алланын азабы, Алланын наразычылыгы менен ага кабарланганда, бул Аллага жолукканды жек көрөт экен дагы. Алла да ага жолукканды жек көрөт. Муслимдин риваятында Айша энебизден: "Валакин иза шахусал басар ва хашраджал садр ва хшаррал джилд ва ташаннажатил асаби фа инда залика ман ахабба лиқа Аллах, ахабба Аллаху лиқааху, ва ман кариха лиқа Аллах, кариха Аллаху лиқааху." Муслимдин риваятында мындай экен. Бул Аллага жолукканды жакшы көрүү деген, угуп алайлы туугандар, түшүнүп алайлы. Өлүм төшөгүндө дейт. Качан дейт? Өлүм төшөгүндө келип калганда, адамдын көзү чекчейип, көзү аңтарылып, шахусал басар, көзү аңтарылып кайра өзүнө келип аткан учур. Мына азыр бир аздан кийин жаны чыгат деп аткан учурда. Бирок эсине келип кетип турат. Ошол учурда Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт дейт. Ошол учурда Аллага жолукканды жек көрсө, Алла да ага жолукканды жек көрөт. Мына хадистин мазмуну ошол. Ушул жерде айтып атат, көкүрөктөн баягы өлүмдөн алдыңкы кырылдаган үн чыга баштайт. Өлүп аткан адамдарды узатсаңыз, ошол учурларда кырыла баштайт да. Ошону айтып коет, хашраджа садр деп коет экен арабтар. Ошол учурда жана
адамдын ушу титирейги кармап терилери титирей баштайт моундай кылыпчы. Макулбу? Манжалары болсо бүжүрөй баштайт мындай тартылышып. Фа инда далика, ошол учурда ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла да ага жолукканды жакшы көрөт. Демек, буну эмне айтып атабыз? Бул мындай да, бул алдына ала баарыбызга боло турган бир окуя. Башыбыздагы бар окуя. Эртеби, кечпи, мейли качан болсо деле, бирок бар окуя таксыр. Мисалы мындай деп айтыш мүмкүн да туугандар. Эртеге Кудай сактасын, айынан деле бир жаман нерсени көрүп калсаңыз, бияка кетип калың. Жакшы нерсени көрсөңүз, барып жолугуп коюң дейт. Эртеге мисалы. Мынандай болуп калса, ушундай учур башыбызга келип калса, кандай кылыш керек деген жолдомону пайгамбарыбыз берип атат. Ошол учурда жараткан Алла Таалага берген өмүрүнө разы болуп, рызкысына разы болуп, биз мусулманбыз, жүрөгүбүздө ахиретке иман бар. Алла Таалам сизди бизди жоктон бар кылды. Өзү берди, өзү ала турган күн келди. Өзү ала турган сааты келди. Өзүнө жолуга турган убакыт жакындады. Эми Аллага жолукканды жакшы көрүш керек. Бул имандан. Мусулман адам Аллага жолукканды жакшы көрөт. Себеп Алла субханаху ва таала дагы разычылыгы менен, бейиши менен жолукканды жакшы көрөт буга дагычы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: адамдын жаны чыгайын деп аткан учурда, ошол учурда тооба кабыл болбойт. Туугандар. Тооба, мен жаман иштерден тооба кылдым, будан кийин уурулук кылбайм, жалган сүйлөбөйм, арак ичпейм, кумар ойнобойм, бирөөнүн акысын жебейм, намаз окуйм деген тообаңыз кабыл болбой калат. Өлүм ушул жерге келип калганда кабыл болбой калат. Ал жерде ушу жалгыз ушу болуш керек, Аллага жолукканды жакшы көрүш керек болуп калат. Бирок ким ага чейинки жашоосунда эгерде тооба кылып, ага чейинки жашоосунда арам нерселерди таштап жашаган болсо, буга жеңил болот. Эгерде арам нерселерди таштабай, ибадат кылбай жашаса, буга кыйын болот. Айтат: "Фа инналлаха таала якшифу лаху ан кулли ма ясиру лаху". Демек, өлүм төшөгүндө Алла Таалам акыйкаттын көзүн ачат буга. Эмне боло турган бардыгын уже ачат дагы. Фа ахлус саада. Бу дүйнөдө иман, жакшы амал, таквалык менен жашагандар ярауна ма юхиббуна. Өздөрү жакшы көргөн нерсени көрө баштайт. Фа юхиббуна лиқа Аллахи таала. Алла Таалага жолукканды да жакшы көрө баштайт. Ли ясилу иля ма рау. Өзү көргөн нерсеге жетиш үчүн. Фа юхиббуллах лиқаахум. Алла Таала да алардын жолукканды жакшы көрөт. Ва ахлус шақа. Эми бактысыз адамдар не болот десең? Алар ярауна ма ясуухум, аларга боло турган жаман нерсени көрө баштайт экен. Азапты алдын ала. Азыр жаны чыга элек. Демек ошондон ана бул жийиркенип, жек көрө баштайт экен жолукканды. Алла да жек көрөт. Алла да жек көрөт жолукканды. Мына хадистин мазмуну мындай дейт. Демек бактылуу адамдарга Алла Таалам бу дүйнөдөгү бейпил, сыйлуу ырыскы, Алла субханаху ва таала ачык көңүл, аны жөн эле берип коет деген, дүйнөдөн чыгарып атканда, ал адам Алла Таалам ахиретте бере турган белектерин көрсөтө баштайт экен. Ошону көргөндө бул кубанычтап, сүйүнүп, кубанып, Алла Таалага жолукканды жакшы көрүп калган экен. Алла Таала да ага көргөндү жакшы көрөт. Сый урматка, Алланын ыраазычылык белегине эң улуу татыктуулар шейиттер дейт. Аш-шухада алладина кутилу фи сабилилlah. Алланын жолунда, Алланын дини үчүн жан берген шейиттер мына ушулар болот дейт. Анас разияллаху анху риваят бар, Бухари, Муслимде келет. Фи киссати асхаби би'ри мауна 70 минал ансар. Мауна деген кудукта окуясы болгон 70 ансарлардан шейит болгон да. Көп карылар ошодо көз жумган. Алладина кутилу. Анас разияллаху анху айтат: "Ва назала фихим Кур'ан фақаранаху хатта руфи'a." Кур'ани Карим түштү, аларга тууралуу Кур'ан окудук биз дейт.
Ballighu anna qawmana anna qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana. Деп алардын тарабынан мынандай деген экен. Биздин тарабыбыздан коомубузга жеткирип койгула. Акыйкатта биз робубузга жолуктук. Алла бизден разы болду, жана бизди разы кылды деп шейиттердин тарабынан келген экен сөз. Ушуну жеткирип койгула. Имам Тирмизи рахматулла алей Жабир ибн Абдулла, Жабир деген сахаба болгон. Атасынын аты Абдулла. Ухуд газатында шейит болгон. Ухуд газатында. Мадинадан жанында бир 5 километрде Ухуд деген мына барып жүргөндөр билет. Ухуд тоосу бар, эң чоң тоо. Ошол жерде Ухуд чоң газат болгон. Ошол жерде, ошо чоң газатта 70 сахаба шейит болгон. Ошонун бири Жабир разияллаху анхунун атасы Абдулла. Ошо боюнча айтып атат. Кала лакияни Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям марратан ва ана мухтаммун. Бир жолу пайгамбарыбыз мага жолукту, мен кайгыга батып, гамда элем дейт да, кыжалат элем дейт. Факала саллаллаху алейхи ва саллям мали арака мункасир. Пайгамбарыбыз айтты мага, эмне болду, мен сени мындай көңүлү сынган, капа көрүп жатамын го. Дегенде факульту устушхида аби яума Ухуд. Мен айттым, Ухуд күнү атам шейит болду. Ва тарака айянан ва дайнан. Атам шейит болуп кетти, бирок бала чака таштап кетти, карыз таштап кетти дейт. Балдары жаш экен да, кыздары көп экен. Анан карыз дагы таштап кетти дейт. Атам шейит болуп кетти. Эми мен бүгүн азыр кайгырып атам. Bunun qarızını qanday төлөйм? Bir туғандарымы кантип карайм? Ошон үчүн мен кайгыга баткам. Пайгамбарыбыз айтты: "Ала убаширу бима лақияллах бихи абак." Мен сага куш кабар айтайынбы? Алла Таала атаңа кандай мамиле кылды дейт. Тиякташ. Атаңа кандай? Бима лақияллах бихи абак. Атаңа Алла Таалам кандай абалда жолукту деп атат. Куш кабарын айтайынбы деди. Культу бала. Жабир айтат, айтыңыз сөзсүз деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Ма каннамаллаху ахадан катту илля мин вараи хижаб." Алла Таала бир дагы пенде менен сүйлөшкөн эмес, бирок парданын аркасында сүйлөшкөн. Ва иннаху ахя абак факалламаху кифахан. Бирок Алла Таала сен атаңы тирилтти дагы бетме-бет сүйлөштү деди. Жабир разияллаху анху атасы менен анын атасы Абдулла бетме-бет, түзмө-түз, жүзмө-жүз, муважахатан, бигойри хижаб, хижабсыз, ортодо пардасыз, жүзмө-жүз туруп, бетме-бет туруп сүйлөштү деди. Анан айтыптыр мындай. Факала я абди, Алла Таала айтат: "Эй пендем, таманна алейя оотик." Эмнени арзу кылсаң мен сага берейин деди. Эмнени кааласаң мен сага берем. Атасы эмне деди айтайынбы? Алла Таалага мындай дейт: "Я Робби, тухини фа уктал санията." Менин арманым, мени тирилтсең, кайрадан дагы шейит болуп келейин деди. Себеп шейиттиктин ушунчалык улуу даражасын, улуу сый урматын Алла Таала периштелер аркылуу берип көрсөткөнүнөн анын арзу урматы, мечтасы ушул болуп атат. Мени дагы бир тирилт дейт. Мен экинчи жолу шейит болуп келейин. Факала субханаху ва таала, Алла Таала мындай деди: "Иннаху сабакан каул минни аннахум ла яржиун." Мен буну чечип койгом. Пенделер бу дүйнөгө келгенден кийин кайра барбайт депчи. Сен бейиштен сурай бер. Бирок сен ал болсо тирилтип тияка барып, кайра дагы жихад кылып, анан шейит болуп келейин деген ал болбойт. Себеп дегенде жазып койгон, пенделер кайтпайт депчи. Куранда "Вала тахсабанналлазина кутилу фи сабилиллахи амвата." Алла Таала ушул аятты түшкөн экен. Силер Алланын жолунда өлтүрүлгөн адамдарды өлүктөр деп, алар өлүктөр деп ойлобогула. Бал ахя, алар тирүүлөр, инда роббихим юрзакун. Алар өз робуларынын алдында ырыскыланып турушат дейт. Будун дүйнөдөн шейит болуп кетишти. Тиякта дагы Алла Таала машаалла аларга рызкы берип турат. Мадина шаарында шухада Ухуд деген. Ухуд шейиттери.
Анын арасынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын авасы Хамза бин Абу Талиб разияллаху анху Хазрат Алинин бир туган агасы Хамза деген шейит болду. Саййиду шухада, шейиттердин төрөсү ошол. Пайгамбарыбыз айткан муну. Хамза шейиттердин төрөсү депчи. Ошолор бардыгы 70-и ошол жерде көрүстөндө. Риваяттарда келет. Ким шейиттерге барып зиярат кылып салам айтса, шейиттер ал үчүн кыямат күнгө чейин Алла Тааладан күнөөлөрүн кечиримин сурайт экен. Магфираттын дуа кыласак, кыямат күнү. Ошон үчүн шейиттерди зиярат кылып туруш керек. Шейиттерге барып салам айтып туруш керек. Шейиттерге барып салам айтып турсаңыз, алар сизге магфираттын дуасын кылып турат экен. Магфираттын дуасы дегени, я Алла ошо мени зиярат кылып келгендин күнөөсүн кечир дейт да. Качанга чейин? Кыямат күнгө чейин. Кээ бир адамдар Аллага жолугат, Алла Таала аларга нааразы болот, ачуусу менен. Себеп дегенде Алла буйругандан аткарган жок. Алла тыйгандан тыйылган жок. Арам нерселерди кыла берди да. Ошондой адамга Алла жолукканда нааразы болот экен. Баарыбызды Алла жараткан туган. Атанын белинен атырылып чыккан бир тамчы суудан баарыбызга ошол эле тамчы суудан сөөктөрдү, эттерди, терилерди, тырмак чачтарды, сезимдерди бардыгын Алла Таалам жаратып берген. Жаратуучу бир гана Алла өзү. Каш, кирпик бардыгын Алла Таала жаратты. Аллаху халику кулли шей, ар бир нерсени жаратуучусу Алла. Куранда Алла Таала өзү. Эми ушундай Алла Таалам жаратып, биздин пайдабыз үчүн эле дарат алып жүр, гусул ал, таза бол, намаз оку, орозо кармадагы, зекетиңи бер, ажылык кыл, чын сүйлө, адилеттүү бол, кечиримдүү бол деп Алла Таалам буйруктарды берип атат. Аллага гана сыйынгын, Алладан гана сурагын, Алла Таалага жакындагын деп. Сен ширк кылбагын, сыйкырлабагын, кара дуалабагын, текеберленбегин, көрө албастык кылбагын, уурулук кылбагын, кылмыштуулук кылбагын, адилеттүү бадышага каршы чыкпагын, ыймандуу аялдарга жала жаппагын, согуш болуп калса аркага качпагын дегендердин бар тыюуларды аткарган жок. То есть Алладан сактанган жок да. Буйруктарды аткарбады, арамдардан тыйылбады. Ушундай адамга Алла жолукканда нааразы болот. Ай бенде, мен сага канча жакшылык кылып, акыл эс берип, сезимдериңи, мүчөлөрүңү толуктап, неематтарды, сулуулугуңду бардыгын берсем, сен мага ибадат кылбай эле шайтандын кулу болуп келдиң. Сен менин неематтарыма шүгүр кылбай, бул ааламдын кожоюну тааныбай, бүгүн мени нааразы кылып келдиң. Мен сенен кантип ыраазы болоюн? Ошондой абалда жолукса, Кудай сактасын. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят бар. Ламма кама басари, яни дахаба басару. قيل له نداوك وندع الصلاة أياما فقلت لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. İbn Abbas Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın avası Abbas degenin balası. Atı Abdullah radıyallahu anhum. Bu kişi o jaşosunun içinde ayaklarında gözünü görüp kalgan eken, aziz olup. Gözü көрбөй калганда адамдар айткан экен, биз сиздин көзүңүздү дарылайбыз, бир канча күнгө сажда кылбай туруш керек. Намаз окубай туруп турасыз дейт. Намаз таштап турасыз. Дарылайбыз, көзүңүз жакшы болот. Бул айтты, жок. Көзүмү дарылабай эле койгула. Эгер намаз окубай турган боло турган болсом, намазды таштай турган болсом, андай дарыланганыма кереги жок дейт. Эмне үчүн пайгамбарыбыздан мен укканмын? Kim namaz taşlap koysa Allah ağa açusu gelgen avalda jolugat deydi. Allah narazı olgan avalda jolugat deydi. Karаңыз. Bolboso özünün gözünün kajeti. Şariat boyunca dele misali gözüne kadar darlasa dele mında ima işara kılıp okusa bolot ele. Biro bu kişiler uşunçalыk namaz singip kalgan. Kanday bizim жүрөгүбүзгө бүгүn dünya singip kalganday.
Dünyadan bizden ajratып көрсүнчү. Ne kılar ekenmiz? Alarda mümkün emes ele namazda ajratуу. Namaz taштоо akıllarına sıymayt ele вообще. Даже ошентип айтып атат. Gözüңüzdü darılayбыз, bir kança gün ele namaz okubay turup turasыз депчи. Ne деп атат? Жок dedi. Пайгамбарыбыздан укканмын дейт. Kim namaz таштап койсо, Алла ага наразы болгон абалда жолугат. Ачуусу келген абалда жолугат. Будан эмнени уктук, урматтуу мусулман бир туугандар? Берекелүү жакшылар, келиңиздер, биз намаз таштабайбыз. Кимге кандай мартаба берет? Канча перзент берет, Алла берет. Канча ырыскы берет, Алла берет. Канча мансап, ыззат берет, Алла берет. Бирок суган сиз намаз таштабайсыз. Эркек болсоңуз дагы, аял болсоңуз дагы Алланын улуу фарызы ибадаты намазды таштабаңыз. Сиз эч качан таштабаңыз. Эмне болуп кетсин? Намаз таштабайбыз. 100 жыл жашасаңыз да намаз таштабаңыз. 1 жыл жашап кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Падыша болуп кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Кул болуп кетсеңиз да намаз таштабаңыз. Эркексизби, аялсызбы, байсызбы, кембагалсызбы, айырмасы жок, намаз таштабаңыз. Ден соолугуңуз жакшы убакта да таштабаңыз, ооруп калганда да таштабаңыз. Пайгамбарыбыз айткан, ким туруп окуй албаса, отуруп эле окуй берсин. Отуруп, жатып алып деле окусун дейт. Кара, адам эсинен кеткенде ошондо гана намаз буга фарыз болбой калат. Адам акыл эсинде барбы? Жаткан абалда намаз фарыз болот. Себеп дегенде намаз менен Алла Таалам жакшылыгын берет, жакшылыктардын эшигин ачат турган. Мына Ибн Аббастын сөзү. Мунафык адам, кожо көрсүн, показушник бар го, ошол адамдар Алла Таалага жолукканда ачууланган абалда жолугат дейт. Абдулла разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз айтат: "Ман гасаба раджулан ардан зулман лакияллаха ва ху алейхи гадбан." Ким бир кишинин жерин тартып алса, зулумдук менен Алла ага наразы болгон абалда жолугат дейт. Демек туган бирөөнүнчү 1 метр жери кереги жок. 1 карыш жери кереги жок. Зулумдук кылбаңыз. Мейли участок болобу, огород болобу, үй сала турган жери болобу. Бул го бир кишинин жери экен. Мамлекеттин жери. 1 метр эмес, сантиметрин албаңыз. Бизден кетсе кетсин. Бирок бирөөнүкүн мен тартып албайм. Зулумдук болсо, караңыз, Алла ага наразы болгон абалда жолугат. Ошон үчүн туугандар, бир туугандар дагы жер бөлүштүргөндө ыраазычылык менен тең-тең. Кошуналар дагы тең-тең. Наоборот, уступкага өтүңүз. Сизге мен кичине кошуп берип коеюнчу. Аныкын тартып, сетканын ары кылып, нар жакты караганда казыкты тияра кага коюп. Анан карасаң чымчыктап, сразу нар. Түндөсү балдарын жиберип, тияка мындай кылдыра кой деп. Кимди анан Алла Таала карап турса кантип иш кыласың эмне? Кантип уурдайсың, кантип ушуну билгизбей жылдырасың? Бул арам нерсе, арам нерсе. Ким ушундай кылса, Алла мага наразы болгон, Алла наразы болгон абалда жолугат экен туугандар. Алла барыбызды сактасын. Ким пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман халафа ала мали имриин муслимин би гайри хаккихи, лакияллаху ва ху алейхи гадбан." Ким жалган ант ичсе, мусулмандын акчасын алыш үчүн. Айтатам да, мынаны мен өзү 10 сомго эле алгам да. Бирок сатып атам да. Касам ичип айтам, 12 сомго алгам депчи. 2 сомун алып атам да аныкынчы. Ушундай адамга дагы Алла эртеге жолукса, наразы болгон абалда жолугат экен. Мусулмандын малын сиз касам ичкенде, ант ичкенде ишенип каласыз да. Сөзсө болду, проблема жок dedi. 12 алгам, 12 сомго эле сизге берип атам депчи, 10го алган да. Жоксо 12 сомго алдым деп койду дагы, мына 1 эле сом кошуп атам, 13 сомго сатып алам дейм да. Демек, бул атайышы мусулманды Алла Тааланын атын айтып туруп, ишендирип, макулбу, ант ичип, тиги акчасын алдап алып атат.
Ошондой адам эртеге Аллага жолукканда Алла ага наразы болгон абалда жолугат экен да. Ошон үчүн соодагерлердин баарына пайгамбарыбыз сабак берди. Сооданы адал кылгын деди. Алкымың адал болот, дуаң кабыл болот. Эртеге пайгамбарлар менен чогуу тирилесиң. Ким чынчыл соода, чын соода кылса, аманаткөй соодагер болсо, боорукер соодагер болсо, өмүр бою соода кылды, кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилди. Туугандар, мына бизде динибизде сооданы кылгын дейт. Дыйканчылыкты кылгын дейт. Өкмөт, дин башкаруу кылгын дейт баардыгы. Бирок таза жол менен кыл. Адилеттүүлүк жол менен кыл. Шайтандын жолу менен кылба. Шайтандын ишин кылба. Шайтанга дос болбо. Напсиңе кул болбо. Оңой эле нерсени кыл. Ошон үчүн иншалла баардыгына болду. Биринчи өзү Алланын атын айтып, ант ичкен жакшы эмес. Канчалык сиз чын болсоңуз дагы Алланын атын айтып ант ичпей эле коюңуз. Алланы ортого салбаңыз да. Кээ бирлер айтат, намазын ортого салат, кээ бирлер дагы бир нерсесин, илимин ортого салат, имамчылыгын, аалымдыгын, карылыгын, дават жекенин, сакалын, ажылыгын. Буларды ортого салып, сен просто экөөбүз мамиле кылып атабыз, канча сом ошо ачык эле айтыңыз болду. Канчага бересиз, канчага бербейсиз, шуну менен өзүнө. Ал сиздики эле, бирок азыркындай алдабаң да. Бул ушу арам болуп калат. Ошол сиздин 10 сомуңуздан эмес, 12 сому тең арам болот да. Ошентип өзүңүздүн бар болгон акчаңызды дагы үстүнө кичине жалган айтып, бардыгын арам кылгандын эмне пайдасы бар сизге? Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул аят, ушул хадистин негизинде Алланын китебинде аят окуп берди. Инналлазина яштаруна би ахдиллахи ва иманихим саманан қалила. Алла Тааланын келишими менен жана ошо ант менен арзыбаган нерсеге мына саткандар. Демек жараткан Алла субханаху ва тааланын динин, Алланын атын, Алланын аятын арзыбаган дүнүйөнү болбогон нерсеге буюмга алдап сатканын болбойт экен. Эми ошондой эле имам Ахмад риваят келтирет, Абдурахман ибн Ганам радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыздан мындай деп айткан укканмын дейт: "Ман тааддама фи нафсихи ау ихтала фи машатихи лакияллаху таала ва ху алейхи гадбан." Ким өзүн боюн көтөрсө, өзүн улуу сезсе, Yo'sa ikkinchisi ne degan? Jolboso tekeverlense baskanda. Süylөгөндө деле tekeverlengen бар, жегенде деле, кийингенде деле. Кээ бир адамдар мисалы бул жерде басканда демек tekeverlense. Ушу tekevер адамга Аллага эртеге жолукканда Алла наразы болуп жолугат экен. Ошон үчүн иншалла карап туруп, мына тарбия, урматтуу жаштар, урматтуу спортсмендер, урматтуу күчү денесине батпагандар жөн эле басып. Кудай берген левал эле басып, башкаларды чачып бере тургандай, дуалды аңтарып бере тургандай эмес, жерди тешип бере тургандай эмес, жөнөкөй эле басып, колдорду ордуна коюп эле, путтарды жакшынакай коюп эле, так. Андай менен. Мына андай текеберлик көрсөткөн Аллага жакпайт. Биз небизге текеберленебиз? Бир тамчы судан жаралсак, эки нажас жерден чыксак, атаныкынан кийин эненикинен текеберлик кылганга кийим коюптур бизге. Текеберлик ал шайтанга жарашат. Шайтан onu алды да, эми ошодон талашпай эле кой. Ал дозакка барат ошо менен. Улуулук, текеберлик, улуулук Аллага таандык. Алла айткан: "Ал-кибрия ва ридаи." Бул меники деген. Мен жамынчылык меники деген. Ким талашса талкалайын деген. Алла Таалага ал айып эмес, Алла улуу да. Пендеге айып бул. Бизге, сизге жарашпайт бул. Ошон үчүн биздин сүйлөгөнүбүздө, кийингенибизде, жегенибизде, мамилебизде, бирибизге болгон мамилебизде текеберлик жыттанбасын да, көрүнбөсүн да.
Tekebberlik ne dese туган эки нерсени. Акыйкаттан жүз үйрү, башкаларды кемсинди. Мен жакшы кийиндим, мына эмне кийинип алгам мен? Мен күчтүмүн, зор болуп жүрөт го. Я. Өзүн кыскасы айтканда, любой жагынан башкаларга караганда бийик сезет. Жогору сезет. Акылдуу сезет. Билимдүү сезет. Такыбалуу сезет. Өзүн көтөрөт да башкаларга карагандачы. Мен сулуумун, мен күчтүүмүн, мен кыйынмын, мен сөзмөр, мен чечен, мен. Мынанын баары текебер. Алла баарыбызды сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимдин жүрөгүндө кыпын бара бар, кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт деген да. Сахабалар сурашты, я Расулаллах, бир адам жакшы кийимди кийгенди жакшы көрөт. Жакшы бут кийимди кийгенди жакшы көрөт, текеберликке жатабы? Пайгамбар жатпайт деди. Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Алла өзү сулуу, сулуулукту жакшы көрөт. Сиз сулуу болуңуз. Бул текеберлик эмес. Текеберлик не? Текеберлик. Батарул хак гамтун нас. Гамтун нас. Адамдарды кемсинтүү, төмөн көрүү, өзүн боюн көтөрүү. Мына текеберлик. Биринчиси. Экинчиси батарул хак, акыйкаттан жүз үйрүү. Kur'an hakikat, Allah hakikat, Peygamber hakikat, evet, жүз үйргенде. Allah'ın баарыбыз сактасын тугандар. Демек, мына жерде ким текеберлик өзүн боюн көтөрсө, басканда керсейсе, ихтала фи машьят. Өзү басканда керсейип басат да, жөн баспайчы. Ушундайларга дүйнөдөн кайтканда, Аллага жолукканда, Алла наразы болуп жолугат экен. Демек, bundan biz сактана турган экенбиз. Мусулманга мына кайсы нерсени караңыз, мында изучать этиңиз мына хадистерди. Пайгамбарыбыз бизге кандай оңолууга чакырган, кандай адамгерчиликке чакырган, кандай баалуулуктарга чакырган. Кайсы нерсе бизге зыян болсочу, ошолордун бардыгынан тыюу салган. Мисалдары менен, түшүндүрүү менен, Алла наразы болот. Хотя бы башкадан адамдар жек көргөн итак эле. Сен текеберлесе адамдар жакшы көрөт атасың. Тура сенен корккондон хоп деши мүмкүн, бирок энең дейт да жүрөгүнөнчү. Могу акпак бир күнү баш менен сайрат го дейт. Тескери дуа бере баштайт сразу элечи. Туурабы? Кетер замат эле сөгөт аркасынан. Эч кимге жакпайт, текебер эч кимге жакпайт. Временно эле коксубаганда эми бирөө сенин начальнигиң текебер болсо, андан акча алып атасың, айлык алып атасың, текеберлигине деле хоп деп кое берет. Бирок жүрөгүнөн жакпайт ал. Мен просто акча алып атам, азыр бир нерсе деп айтсам, мен иштен кетирип берет, жумушу жок калам дейт. Бирөөнүн кол алдында иштейт, бирөөгө зависимый. Ушундай нерселерде болушу мүмкүн да, бирок билип коюңуз, адамдын жүрөгү сизди көрүп эле айтат, текебер. Адам деле жакшы көрбөйт. Алла тим более жакшы көрбөйт. Алла баары сактасын, бирибизге дуа кылайлы, бирибизге кичпейил болойлу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала мага вахид түшүрдү. Не деп? Ey ümmetim, biri-biriңерге кичпейил болгула. Бири-бириңерге аша чаппагыла, бири-бириңерге текеберлик кылбагыла, бири-бириңерге зулумдук кылбагыла, бири-бириңерге кичпейил болуп жашагыла дейт. Мына пайгамбарыбыздын чакырыгы. Пайгамбар эмне дептир дегендерге угуп алсын. Пайгамбарыбыз бири-бириңер менен кичпейил болуп жашагыла дептир. Кичпейилдиктин имамы, кең пейилдин имамы Мухаммад Расул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже тамак жеп атканда мынандай отуруп алып жеген эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир бут тизесин көтөрүп, экинчи жерге жаткызып, жосо эки чөгөлөп түшүп жеген. Мен Алланын кулу болуп тамак жегенди жакшы көрөм деген. Ушуга чейин мен жөлөнүп, таянып, мени керсейип жегенди жакшы көрбөйм мен. Ла акулу муттакиан. Мен даже таянып жебейм деген, мындай. Таянып алып жеген. Ушуга чейин айт. Жер жатып алып жебейм деди. Тамак даже тамакка болгон текеберлик эмес да, кара. Текеберлик кылбайт. Тамакка дагы мамилени жакшы, даже айвандарга жакшы мамиле кылганды үйрөткөн биздин динибиз. Ла илаха иллаллах. Ким мусулманды урса акысыз, буга дагы Алла Таала жолукканда наразы болуп жолугат экен. Акысыз деген кандай?
Tabarani'de rivayet gelet. Abu Hurayra radıyallahu anh rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Man cerrada zahra muslimin ay arrahu min siyabihi. Kim Müslümandı giyimi çeçip vursa. Kul degeni murunku zamanda kuldardı göğünçö. Josu oşunday gebirler kılmış kılbasa dele şu darra çapkanda giyimi çeçip tıpanın jonuna çavat ele de belindeç. Bir gayrı hak deyit. Akısız, жазықсыз, adletsiz kim dura turgan bolsa, bilip koysun Allah Taalaga jolukканда narazı bolup jolугар. Kafirler Allah Taala'nın narazıçılığına varışat, ölgönden keyin daro. Hadiste getdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala aytat: "Ve minhum men ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna ve lanakunanna minas salihin." فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Bu ayette Allah Subhanahu ve Teala uşunday adamların avalın bayandayt. Alar Allah Taalaga menen kelişim kılgan. Çınçıldığa, sarптоого, жакшылыктын жолдоруна кайрымдуулук кылууга, амалдарды жакшы оңдоого, качанда Алла Таала аларга айкөлдүүлүк кылып, аларга кең дүйнө, мал дүйнөлөрүн берип, кыйынчылыктан жакшылыкка, жеңилдикке чыгарып койгондо, кийин алар Алла Таалага болгон келишимди сындырып, убадаларына каршы чыгып, моюндап алган нерселерин аткарбай, Алла Тааланын берген нерсесине сараңдык кылып, бербей, туганчылык мамилелерди үзүшүп, жана Алланын неmatына шүгүрсүздүк кылышкан. Мына ушул аят менен алардын кээ-бирлери Алла Таалага келишим кылган. Не деп? Эгерде ла ин атана, эгерде Алла Таала бизге берсе өзүнүн айкөлдүүлүгүнөн мин фадлихи, биз садака беребиз дешкен. Бай болсо эле садака, бай болгондон кийин кайра сараң боло баштады. Жана биз салих адамдардан болобуз деди. Байып атканы кайра бузула баштады да. Биринчи азыр иши жүрүшпөй атат. Жараткандан, я Алла, эгерде мен бай болуп кетсем, сөзсүз мен садака берем, бечараларды карайм мен. Эгерде мен бай болуп кетсем, дагы жакшы адам болом мен. Деп Алла Таалам кийин мейли деп бардык байлык Алланыкы, берет дагы, алат дагы. Берип дагы, алып дагы, сынайт дагы. Кийин Алла Таала берди, бул не боло баштады эми? Кайра сараң боло баштады. Мурункудай эмес ал. Оңолуунун ордуна бузулганды тандады. Булчу кайрачы. Ошол байлыгы менен бул бузукулук кылып, зына кыла баштады. Башкаларды кордой баштады. Зулумдук кыла баштады. Бирөөнү заказ кылып, бирөөгө жала кыла баштады. Текеберликтин чеги жок эми айтпасаң. Кыскасы айтканда шайтанга кошулуп, шайтандай баштады. Анан не болду анан? Кийин Алла Субханаху ва Таала аларга не болду? Жүрөгүнө нифак, мунафыктыкты отургузуп койду. Алла Таалага убадага каршы чыккандан кийин Алла Субханаху ва Таала буларды эми азапка тартты. Дүйнөдө да, ахиретте да. Кийин жүрөктөрүнө Алла Таала мунафыктыкты басты, Алланын ачуусу келди, алардан ажырабайт, алар да мунафыктыктан ажырабайт кыямат күнгө чейин. Кыямат күндө Алла Таала жолугат, Алла наразы болуп жолугат. Мына кетти. Себеп дегенде ким өлсө, ал акыйкатты көзү менен көрөт ал. Жана ишеним ааламына кирет. Бардык иман иштери ачылат. Шектенип аткан нерсеси бу дүйнөдөгү бардык ачылат. Мурда айтчы эле ушул ахирет бар деп. Ошондо мен ишенбей жүргөн экенмин да, жалганга чыгарган экенмин. Эми бүгүн не кылайын дем? Аттиң арман, бирок арман бүтпөй турган. Эртеге бейишке киргендер карап бири-бири менен жолугушат экен, учурашат экен, эстешет экен бу дүйнөдө отуруштарын, сүйлөшкөндөрүн, жакшы иштерди кылгандарын, чогуу намаз окугандарын, илимде отургандарын, дават кылгандарын бардыгын эстешет экен. Эсиңдеби баягында тигиндей депчи. Бир арасынан анча-мынчаларын таппай калат экен. Баягы турсак деп. Биз менен кээде келип кетип жүрөт, жок кой деп. Таппай калат. Ошонусу жаман. Кийин тозокуларды Алла Таалам көрсөтөт экен. Эми кандай көрөт Алла Таала өзү билет. Бирок бейиштиктер
Dozокуларды көрүп туруп, ошо дозокуларды тааныгандарын айтат экен. Ма салакакум фи сакар. Сакар деген дозоктун бир түрү бар. Дозоктун 7 түрү бар. Канча экен? Бирөөсүнүн аты сакар. Силер кайсы нерсе силерди дозокко салып койду деп дозокулардан сурайт экен да. Эмне себептен силер дозокко түшүп калдыңар? Эмне түрттү силерди дозокко дегенде, қалу лам наку минал мусаллин. Биринчиси, биз намаз окубайт элек деп айтат экен. Ва лам наку нут'имул мискин, биз бейбечараларга тамак бербейт элек дейт экен. Ва кунна нахуду ма'ал хаидин, биз бекер посттор менен, бекер сөздөр менен сүйлөп, алектенип, ошолорго кирип, болбогон бир саясат, болбогон бирөөнүн айыбы, бирөөнү дагы бир сындоо, каралоо, дүнүйөнү мактап, капкаякта анекдот жомоктор менен бирибизди шылдыңдап, ушундай сөз менен биз алектене бериппиз дейт. Төртүнчүсү, ва кунна нукаддибу бияумиддин хатта атанал яқин. Биз кыямат күнү жалганга чыгара берген экенбиз. Ошентип атып башыбызга өлүм келип калды. Төрт нерсе. Эмне нерсе дозокко силерди түшүрүп койду десе, намаз окубайт элек. Бейбечара жетимдерге тамак бербейт элек. Бекер сөз менен алек болот элек. Кыямат күнү жалганга чыгарат элек. Башыбызга өлүм келгенге чейин ушу менен гана биз занят болдук дейт да. Өлгөнгө чейин, мынакей, намаз окубай эле, жетим жесир бейбечараларга тамак бербей эле, дагы бош, бекер, пайдасыз сөздөн бошобой, кыямат күнү жалганга чыгара бер, өлүм келип калды, мына ошондой болуп калды. Шанс берилди, колдон чыгарды, эми арман, аттиң, бул эч качан бүтүлбөйт. Табаранидин риваятында келет, Анас разияллаху анхудан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, марра би арабийин ва хува яд'у фи салатихи якул. Пайгамбарыбыз бир жолу бир бедуиндин жанында өтүп баратса, ал намаз окуп, намаздын ичинде дуа кылып аткан экен. Бедуин деп бир чөлдүктү айтат. Бир немелерде чөлдүк. Бедуин деп, араби. Ал мынандай дейт экен да: Я ман ла тарахул уюн ва ла тухалитуhu дунун ва ла ясифуху васифун ва ла тугаййируху хавадис ва ла яхша даваир ва я'ламу масақил аль-джибал ва макаил аль-бихар ва адада қатр аль-амтар ва адада awraq al-ashjar ва адада ма азлама алейхи al-layl ва ашраqa алейхи an-nahar ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل اللهم خير عمر آخره وخير عمل خواتمه وخير أيام يوم ألقاك فيه. Şunday namazda dua kılıp atken eкен. Керемет. Allah Taala'ga болгон сүйүүсү, Allah Taala'ga болгон bunun tilegi, жараткан Аллага болгон ишеними, Алла Тааланы буга кандай ыйман келтирет, кандай Алланы түшүнөт. Айтат: Я ман ла тарахул уюн. Көз көрбөгөн зат дейт. Билете? Мына көздөр көрбөйт Алла Таала. Бу дүйнөдө көрбөйт. Бейиште иншалла көздөр көрөт. Айтат: Я ман ла тарахул уюн. Көздөр көрбөгөн зат дейт. Да? Вала тухалидуху дунун. Адамдын күмөнү Алла Таалага жетпейт, аралашпайт. Күмөн. Адам мүмкүн ойношу мүмкүн. Алланы элестетипчи, мындай болсо керек, мындай. Жок. Күмөн Алла Таалага аралашпайт. Сыпаттоочу Алла Тааланы сыпаттап бүтпөйт. Алла субханаху ва тааланы улуктап мүмкүн эмес. 8 миллиард өлгөнгө чейин улуктаса дагы Алланын улуктугу бүтпөйт. Бир сыпатын айтса, сыпаты бүтпөйт. Жана хавадис, бу дүйнөдөгү болуп аткан абалдар жараткан Алла Тааланы өзгөртө албайт. Жараткан Алла ааламдагы болгон абалдардан коркпойт. Алла Таала тоолордун салмагын билет. Океандардын литрин билет. Жамгырлардын, тамчылардын санын билет. Дарактардын, жалбырактардын санын билет. Түн менен күндүздүн, караңгылык менен түндүн, ошонун санын билет.
Birinchi osmon ikkinchi osmonni to'sa olmaydi. Жерди to'sa olmaydi. Alloh subhanahu va taolodan hech bir narsa yashirin emas. Даже bunu dengizin tübündeki narsa yashirin emas. To'nun içindeki ünkürdeki narsa yashirin emas. Ya Allah, men ömrümdün akırkısını akırın kıl. Akırkısı ömrümdün hayru umri, men ömrümdün jakşılık en akırkısın jakşı kıl. Dünyadan kayta turgan uçurum var go. Ya Allah, oşol ömrümdün saatların en jakşı kıl. Amalımdın jakşısı havatimahu bütürüçüleriň. Menin gündörümdün en jakşısı sana jolukkan gündü kıl deydi da. Karaňyz tugandar, ikinci asman birinci asmandy tosa albayt. Bir jer ikinci jer Allah Taala göröt. Mına meçit tosa albayt Allah Taalanyň görüsün. Даже mına giyimlerimiz bizdin jürek kökürögümizdägi jüregimizni Allah Taaladan tosa albayt. Makul mu? Siz men sizdi jüregiňizde görө albaýbys. Biroq bul nerse Allah Taaladan bul tosa albayt. Dengizin tübüne girip ketseňiz de anlatan. Da bizdin alato kança kilogram çagat bilesizbi? Kança gram çagat? Allah oşunun gramın biledi. Bütkül dünyanın toğunun gramın biledi. Okeanda kança litre su var? Allah subhanahu wa ta'ala oşonun litrini biledi. Jamgır jağanda tamçının sanын biledi. Daraktar kança jalbıragı var, jalbıragın sanын biledi. Başımıza kança tün geldi, kança gün geldi, oşonun sanын biledi. Uşuntip Allah Taala kayrılıp atat. Biduin, ananın akırında dua kılıp surap atat, üç nerseni surap. Ya Allah, men ömrümdün jakşısı en akırkısı kıl deydi da. Ne deydi? Men azыр jakşı bolup yaşap, akırı meniki jaman bolup kalbasın da. Akırı meniki jaman bolup kalsın. Azır toba menen, namaz menen yaşap, şu akırına gelgende ya Allah, men tuğra joldan tayıp kalbayın, adaşıp kalbayın, alçıp kalbayın. Şaytanının ya Allah, şu bir kayrımağısına düşüp kalbayın. Degen nemesi de manide de, İc'al Allahümme hayra umri ahirah. Biz barız şu duanı soraşmamız gerek de. Ya Allah, ömrümdün jakşılığı akırkısı. Ömrümdün jakşılığı kayсы olsun ne? Akırkısı olsun. Орыстар айтат го, сделай концовку красиво деп. Эстеп кеттим да, мурунку сөздөр эле качандан бери эсте жок эле просто дедим. Акыркысын bir чырайлуу кылып койбойсуң. Эң акыркысын чырайлуу кылып. Андан кийин эмне айтат? Ва хайру амали хаватима. Мен амалымдын дагы эң жакшысы эң хаватим дейт, ал дагы акыркысы деген мааниде бүтүрүүчү мөмөр басат. Демек, ла илаха иллаллахны айтканга, я Алла насип кыл деген сөз да. Аллахумма рзукнал хуснал хатима, ожараткан Аллах баарыбызды көрүп билип турасың. Хуснал хатима, чырайлуу хатима насип кыл, амин. Хатима дегени бул өмүрдүн акыркы бүтүүсү. Ошолун чырайлуу болсун биздики. Үчүнчүсү айтат, ва хайру айями, күндөрүмдүн эң жакшысы саңа жолуккан күндү кыл дейт. Күндөрдүн эң жакшысы кайсы экени? Туылган күн эмес. Саңа жолуккан күн. Я Allah, күндөрүмдүн эң жакшысы саңа жолуккан күн. Аракет кылабыз иншалла. Суал фил барзах, оюмча буну азыр суроо жоопко төрөйлү дагы. Keyinki sabakta inşallah mınal barzakdagı surolar boyunca, kabırdagıçı. Oşular boyunca. Buyursa mınal Instagram'dan qarap tursaňızlar aytıp turabız. İnşallah esen aman bolsak, biri bolsak, Kırgızstanda bolsak, keyinki sabak bazar günü bolat. Mınal Rogovoy var go. Almatinka Akунбаева дагы ошол жерде базар күнү шамдан кийин. 4-күнү биякта.